Адамдын жашоосунда анын кесиби маанилүү орунда турат. Анткени иштеп жаткан адам убактысын көбүн жумушта өткөрөт. Ар бирибиз көп киреше тапкан жана көңүлгө жаккан жумушта иштегибиз келет эмеспи? Андыктан кыялдагы кесиптер менен таанышып алыңыздар. Таң эрте турганда эле баарыбыз уйкунун азабынан жумушка баргыбыз келбей кыйналабыз. Кээде жумушта уктап калган учурлар да болот. Уктоо кээ бир адамдар үчүн кыял болсо, кээ бирлер үчүн кадимки эле кесип экен. Сөз уйкуну изилдөөнүн кызматкерлери жөнүндө болуп жатат. Алар күндүз уктаган үчүн айлык алышат. Бирок мындай кесиптин терс тарабы уйку келбесе дары ичип уктаганга туура келет. Кийинки кесип кино сүйүүчүлөр үчүн. Бул жумушта эч нерсе кылбастан жөн эле отуруп кино тасма көрүү керек. Албетте мындай кесип баарына жарашат, бирок кино сынчынын дагы бир милдети тасмаларга рецензия жазуу. Эгерде кинону сүйсөңүз жана ал жөнүндө ой бөлүшүүнү кааласаңыз, анда бул кесип сиз үчүн. Бул жумуш өзгөчө дүкөндөргө барып, моданы жактырган айымдар үчүн ылайыктуу. Аларды стилист же сатып алуучу деп аташат. Анын өзгөчөлүгү кардарларга кийим тандоо. Башкача айтканда стиль боюнча кеңеш берип, аларга кийим-кечилерди жана аксессуарларды сатып берүү. Адегенде кардар акча берет да стилист сатып берүүчү өзүнүн табитине жараша кийим тандап берет. Бул жумушта иштөө үчүн ал кызматкер моданы жакшы билүүсү керек. Даамдуу тамак жегенди жакшы көргөн адамдардын кыялындагы кесип бул ресторан сынчысы. Жоопкерчиликти талап кылуу менен чоң рахат тартуулайт. Сынчынын милдеттери ар түрдүү ресторандарды кыдырып, алардын иштерине, кылган кызматына жана жасаган тамактарына баа берүү. Бекер жана таттуу тамакты ким жактырбасын? Кыялдагы кесипте Бейиш аралынын кароолчусун да айтса болот. Анткени кароолчунун милдетине аралды гана кайтаруу кирет. Болду, андан башка эч нерсе кылуунун кереги жок. Күнгө күйүп, балык улап же сууга түшүп, эс алып жата берүү мүмкүн. Шоколадты көп адамдар сүйүп жейт, бирок кээ бирлери шоколад жегени үчүн да айлык алышат. Мындай кесиптин ээлерин шоколад дегустатору деп аташат. Бул жумуш үчүн темирдей бекем нерв, мыкты эс тутум керек. Аны менен катар ар бир шоколаддын жасалган жерин, сортун, сактоо мөөнөтүн билүү жетиштүү. Дегустаторлор үчүн ичимдик, кофе ичүүгө, тамеки чегүүгө болбойт. Кооз жерлерге саякат жасоо ар бир адамдын кыялында болсо керек. Саякаттоону кесип кылып алгандар да бар. Алар кооз жерлерди, шаарларды, аралдарды, ресторандарды кыдырып, ал өлкөнүн маданиятын, каада салтын, өзгөчөлүгүн камера аркылуу башкаларга көрсөтүшөт. Саякаттоо менен акча алуу керемет жумуштун бири болуп эсептелет. Гүлзада Осмонбекова, НТС Таң шоула.